Сен не үшін келдің онда бұл Қазақстанға жігіт іздеп? Маған жауап берші. Өз еліңде жоқ па сонда жігіт? Например, айтып жатырмын. Сен менің жекеме өтіп, сен менің балаларыма өтіп жатсың ғой. Сол себептен мен саған айтып жатырмын. А чё, Қырғызстанда жігіттер жоқ па не? Мен қайсыл жерден іздеймін, өзім білем. Лөлі десем қапа оласыңар. Мына нақта Лөлі Перзат Турбаева. Тайырваны Лөліде адашып алыпмын. Лөлі Сиган мынау Перзат Турбаева. Намысын сатқан, тілін сатқан Перзат Турбаева. Шерхан айтып отады. Сен неге сағалап келдің Қазақстанға? Сілерде міне қырғыздарда жігіттер жоқ бұл біздейді көкірегін Унаны терезесінен таштанды ырғытқан айым сынға алынды. Социалдык тармактарда унанын терезесинен таштан ыргыткан айымдын видеосу тарады. Видеодо жүрүп бараткан унанын арткы орундугунда отурган айым бир нече жолу таштанды ыргытканы көрүнөт. Муну байкаган башка айдоочу жакын келип, мындай аракет туура эмес экенин түшүндүргөн. Колдонуучулар айымдын жоругун айыптап, коомдук жайда тазалыкты сактоо ар бир жарандын милдети экенин белгилешүүдө. Этчилик деген тоолук кыз көпчүлүктү суктандырды. Социалдык тармактарда этчиликтеп жаткан тоолук кыздын видеосу тарады. Видеодо ал этти чеберчиликтүү жана ыкчам түрдө жиликтеп жатканын көрүүгө болот. Колдонуучулар анын жөнөмүнө жана ишке болгон чеберчилигине суктанган пикирлерин жазышууда. Азырда жүрөм кыйналып. Seni Медиа кече өрттөнгөн Чатыр-Көл кинотеатрынын имаратын түрттүрүп, анын ордуна заманга бап келген маданий борбор салууну сунуштап жатат. Муниципалитет бул жааттагы планын даярдап, токтом долбоорун министрлер кабинетине макулдашууга жөнөткөнү маалымдалды. Анткени менен жылдын башында аталган министрликтен Учур театрына Чатыр-Көл кинотеатрынын ордуна имарат салына тургандыгын айтышкан эле. Дайырбек Орунбеков президентти колдоп келгендер билимине жараша жумуштарга киргенин жазды. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков өлкө башчысы Садыр Жапаровду колдоп келгендер билимине жараша жумуштарга киргенин билдирди. Президент Садыр Жапаров убагында өзүн колдоп жүргөн тарапташтарын 2020-жылдан кийин чогултуп, буга чейин колдооңорго ыраазычылык билдирем. Силер мени ак иштесин, мыйзамдуулукту орнотсун деп колдоп келдиңер. Эми мен ал үмүтүмдү ишке ашырам. Ошондой эле силерден дагы мыйзамсыз иштерге барбоого, жеке кызыкчылыктары үчүн мамлекетке залал келтирбегиле деп суранам деп кайрылган. Колдоп келгендер билим тажрыйбасына жараша жумуштарга кирди. Жумушту алып кеткен иштеп жүрөт, ал эми жумушту тарта албай ар кайсыл мыйзамсыз иштерге аралашкандар жумуштан алынды. Президент дагы бир сөзүндө мен азыр жалпы журтка бирдеймин деп жакындарына дагы бир жолу эскерткен. Бул арада мен убагында колдоп жүргөм, мага боло берет деген бир канчасы камалып кетти. Ал тургай мыйзамсыз аракеттер үчүн президент жакын тууганын дагы каматып салган деп жазды ал социалдык тармактагы баракчасына. Бразилиянын түштүгүндөгү торнадодан кеминде 5 адам каза болду. Кече 7-ноябрда Бразилиянын түштүгүндө болгон торнадодан кеминде 5 адам каза болуп, 130га жакын адам жаракат алганын чет элдик басылмалар жазышты. Шамалдын ылдамдыгы саатына болжол менен 240 чакырымдан ашкан. Бразилия бийлигинин маалыматы боюнча, торнадо Парана штатында бир нече шаарларга зыян келтирген. Куткаруу кызматтары кошумча жабырлануучуларды издөөнү улантууда. 14 000 калкы бар Рио Пронито до Игуасу шаарынын болжол менен 80% жабыркаганы айтылды. Булак супер кежи. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым,
кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт, ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон, мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Мбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Лөлү десем капа боласыңар. Мына накта лөлү Перзат Турбаева. Тайырваны лөлүдө адашып алыпмын. Лөлү сиган мынабыл Перзат Турбаева. Намысын саткан, тилин саткан Перзат Турбаева. Шерхан айтып атат. Сен неге сагалап келдиң Казакстанга? Силерде эмне кыргыздарда жигиттер жокпу? Биздей деп көкүрөгүн каккылап атат. Перзат, ошо жерде намысың болгондо басып чыйып кетишиң керек эле. Казакча тилиңи сатып, ошо жерде орусча сүйлөй албай, же кыргызча сүйлөй албай, кожакса сүйлөп пактанып коюп ошо жерде отурасың. Уялбайсыңбы? Кыргыздын намысы бар. Эйнең деп туруп кетпейсиңби? Мен онабыл эмени нүдөлөттү мен урушуп алыпмын. Адашыпмын мен. Кыздарыңар өзүңө келтат го деп атат. Кыздарың өзү келтат го. Эмне биз чакырып атабызбы деп атат. Тилемчик окшо өздөрү келтат деп атат. Енді Перизат сен айтып жатсың ғой, осы уақыттар бойы отырдың деген сияқтышы. Сен не үшін келдің онда бұл Қазақстанға жігіт іздеп? Маған жауап берші. Өз еліңде жоқ па сонда жігіт? Например, айтып жатырмын. Чо, Қырғызстанда жігіттер жоқ па не? Улуттун жаманы болбойт, адамдын жаманы болот. Мен Қазақстанды жаман дебейм. Казактан накта азамат жигиттер бар, палбан балдары бар. Казакстандын тарыхы бай эл. Но бирок биздин кыздар өздөрү барып атпайбы? Мына комментарийга жазып атат. Сенин кыздарың өздөрү келип атпайбы, бауырум? Сен неге нүрдөлөт менен урушам деп атасың? Сенин деле аргениң биздин кыздыбызды жөнөтүйдү го. Жашап деп атат. Мага лично жазып атышат. Урматтуу казак бауырларым, мен ачуулук алдырып, кыска ойлук кылып, ушул видеону киргизип алыпмын. Сиздерден терең кечирим сурайм. Ушу биздин кыздар барган үчүн кечирим сурайм. Кыргызстан мына биздин кыздар өздөрү ушинтип бизди пастава кылышат.